Маданият коомдун көзгөсү же маданият оңолсо коом өнүгөт, коом алдыга жылат деген бир жакшы кепке отурлай. Учурда ошол президентибиз Садыр Жапаровдун жакында чыккан жарлыгынын негизинде биз дагы кадырлуу коногубузду чакырып алганбыз. Кино тармагын өнүктүрүү боюнча анда келген мейманыбызды тааныштыра кетсек. Ооба, дал ушул жаатта да кеңири маек куруп, сиздерге кененирээк маалымат алып берүүнү туура көрүп турган чагыбыз. Эгерде сиздерде да кандайдыр бир кызыктырган суроолоруңуздар болсо, биздин түз байланыш ошондой эле WhatsApp номерибиз дагы өз кызматын көрсөтүп жаткан учуру. Ал эми келген коногубузду тааныштырып өтө турган болсом, Кыргыз фильм кино студиясынын жетекчиси Акжол Бекболотов мырза бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Эң эле алгач ушул жаңы чыккан жарлык боюнча куттуктап өтсөк, сиздерди бирден бир сиздерге да дем болуп жатса керек. Жакшы жөрөлгө башталды кыргыз киносун өнүктүрүү боюнча. Бул жарлыктын бүгүнкү күндө ушул эң керектүүлүгү кандай, жетишкендиктер болду бул жарлыктын негизинде, кандай иштер жасаса болот, ушул боюнча сөз кылсак. Ооба, чындыгында эле баягы көптөгөн жалпы бардык десем болот, бардык киночулардын кыялындагы нерсе орундалды десек болот. Себеби дегенде бул жарлыктын арты менен көптөгөн биздин нормативдик актыларыбызды оңдоп түзө, толуктоолорду киргизип алабыз. Экинчиден багыттар аныкталды. Себеби мурун бизде кандай деп айтсам, кыргыз телесериалы деген түшүнүк жок болчу. Мамлекеттик баягы студиялардын иш алып баруусунда. Андан кийин анимация тармагы дагы бул өзүнчө бир багыт чын-чынына келгенде. Мурунку учурларда баягы киностудиянын алкагында жүрчү иш алып баруу, бирок тилекке каршы ал бүгүнкү дүйнөлүк же болбосо заманбап конкуренция туруштук бере албаган деңгээлде болчу. Эми анын өзүнүн баягы көйгөйлөрү бар. Себеби дегенде элементардык айлык акынын аздыгы. Себеби дегенде Кыргызстанда көптөгөн аниматорлор иштейт, бирок алар көпчүлүгү чет мамлекетке иштегендиктен алардын айлык маянасы аябагандай жогору. Мындайча айтканда, мамлекет төлөп берчү маянадан 10 эсе көп алышат да. Ошон үчүн биз баягы анимация жаратабыз деген демилге көтөргөн күндө дагы биз кадр маселесинен аксачубуз да. Ошол себептен кадр маселесинен кийин дагы ал аябагандай убакытты талап кылган, анан көп команданы талап кылган нерселер, түйшүктүү жумуш болчу. Тилекке каршы биздин кээ бир нормативдик актылар анчалык көп команда топтоо дагы мүмкүнчүлүктөрү чектелген болгондуктан биз ал нерселерди жазуу кыйынга турчу да. Мындайча айтканда, 1 жыл 9 айдын ичинде бир 10-15 гана минуталык анимация жаралчу. Ал жерде бир 4 же 5 эле адам иштегенге мүмкүнчүлүк түзүлчү да. Ошол себептен бул анимация багыты ачылганы аябагандай жакшы. Себеби дегенде баарыбызга эле белгилүү болгондой, бүтүндөй биз сыяктуу мындай аз сандуу улуттарда көйгөй болуп жатат. Өзүнүн тилин баягы балдары башка тилдерде сүйлөп баштаганы. Бул себеби дегенде YouTube же болбосо ошо мультфильмдерди көрүп, биз мындайча айтканда дүйнөлүк гиганттардын баягы контентине туруштук бере албай атабыз да. Ошол себептен биз бүгүнкү күндө ошол аракеттерди жасап калышыбыз керек. Анан эң негизгиси жаңы түшүнүктөр бар бул кино чөйрөсүндө. Биринчиден бул баягы эл аралык мамилелерди жүргүзүүдөгү түшүнүктөр. Ошол нерселерибизди мыйзамыбызга киргизип алуу мүмкүнчүлүгү ачылды десек болот да, мындайча айтканда. Эң сонун болгондур. Демек анда анимация жаатында жаңыдан кино тасмаларды, мультфильмдерди күтсөк болот экен да, жакын арада? Жок, жакын арада деп айтуу. Атайын бир команда түзүлөт дегендей, анан кийин иштеп баштайт. Азыркы учурда биринчиден кыргыз сериалы мамлекеттик мекемеси түзүлөт. Ал мекеменин иш алып баруусунун азыркы тапшырма боюнча 1 айдын ичинде жобосун иштеп чыгуу, уставтарын иштеп чыгуу, кандай иш алып барат, ошонун негизин мындайча айтканда ошо мекеменин толук кандуу түзүлүшү боюнча иш алып барабыз. Андан кийинкиси болсо ошол эле анимация багыты жана ошондой эле фонд кино деп түзүлдү. Ошол фонддун формасы кандай болот, иш алып баруу системасы кандай болот, ошону түзүшүбүз керек. Эң негизгиси. Андан кийин жана жогоруда айтып кеткендей, эл аралык мамиле жана инвестиция тартуудагы жаңы түшүнүктөрдү биз мыйзамыбызга киргизип, алардын дагы баягы кандай десем, системалаштыруу
жана ошо структурага ылайыкташтыруу мүмкүнчүлүгүн карайбыз да. Эң соң. Андан соң гана анан иштер башталат дегендей, атайын ошол кинолор тартылып, ошол эле мультфильмдер дегендей. Мисалы үчүн дагы ошо жарлыктын бир пункту бар, бул эл аралык кинофестивали, Бишкек эл аралык кинофестивалын ачуу демилгеси. Бул аябагандай чоң мындай жаңылык десек болот. Себеби дегенде дүйнөдө мисалы үчүн кыргыз киносунун өзүнүн орду бар. Бирок ошол эле учурда Кыргызстан жана кыргыз кино дүйнөлүк деңгээлдеги эл аралык кинофестивалыбыз жок. Толук метраждуу фильмдер. Бул мындайча айтканда биз үчүн дагы эл аралык конокторду, ошо кино тармагындагы конокторду бияка алып келип, өзүбүздүн баягы иш алып баруубуз менен тааныштырып, кинолорубуз менен тааныштырып, жана ошондой эле кинолорду контент катары сырт жака сатуу демилгеси пайда болот. Жана ошондой эле биз кино чөйрөсүндө мындай брендибиз пайда болот десек болот да. Ошол эле учурда биз кино тармагын өнүктүрүп, же болбосо ошол эле анимация тармагын өнүктүрүп, ички албетте эң биринчи кезекте бул ички рынокты, ички аудиторияны камсыз кылуу. Андан кийин болсо сыртка дагы сатуу маселеси болот. Сыртка сатуу деген бул өзүңдүн маданиятыңды жайылтуу деген сөз. Ал маданиятыңдын жайылышы менен бул туризмди кайра туризмдин, Кыргызстандагы туризмдин өнүгүшүнө салым кошуу деп эсептесек болот да. Буга мисал катары мен калп айтпасам, ошо Курманжан атка тасмасы чыккандан кийинки жылдары, кадимки баягы дүйнөгө тарагандан кийинки жылдары кадимкидей ошо Кыргызстанга маданиятына болгон кызыгуулар жана ошондой эле Кыргызстанга келген туристтердин саны көбөйгөн да. Себеби ошо тасма дагы көп нерсени баягы айтып калышат го, кээ бир учурларда мындай сыяктуу талаш тартыштар болот. Мамлекеттин акчасына тартты, анан канча акча алып келди депчи. Кээ бир фильмдер бар, мисалы үчүн тарбиялык, руханий жактан аябагандай көп азык алып келиши мүмкүн, бирок баягы материалдык жактан эч кандай киреш алып келбеши мүмкүн. Бирок материалдык баалуулук менен руханий баалуулукту салыштырганда кайсыл жагын кантип, мисалы үчүн руханий байлыкты биз акча менен, чен өлчөм менен эсептей албайбыз да. Ал канча турарын да билбейбиз да. Бирок орусча айтканда жана косвенно деп коет, көп жерлерге өзүнүн таасирин берет. Кино тармагы, ошол эле сериал тармагы дагы, анимация тармагы дагы. Мисалы үчүн бүгүнкү коомдун тарбияланышы келечектеги, мисалы үчүн ошол коомдун ийгилигинин жаратылышына маданият, илим, билим, спорт өз салымдарын кошот. Бирок алар ошол учурда материалдык байлык алып келип бербейт да. Ал келечекте берилчү нерсе. Бүгүнкү күндөгү, бүгүн старт алган нерсе, мен айтат элем, мисалы үчүн өзүнүн эффектисин бир 2-3 жылдан кийин сөзсүз түрдө берет деп. Себеби бизде азыркы системалашуу, анан структуралардын түзүлүшү, иш алып баруусу деп айтайын, кичине баягы Советтер Союзунан калган инерция менен келатканбыз да. Эми ушул жаңы жарлыктын арты менен биз ошол нерселерди оңдоп түзөө, бул биздин колубузда. Мындайча айтканда, эми мамлекет колдон келген бардык жардамын жана баягы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берди. Эми калган иш биздин өзүбүздүн колубузда, киночулардын өзүнүн колунда. Ал эми жалпы эл, коомчулук ошо акыркы күндөрү бирден бир күтүп жатканы бул тарыхый романдар болсо керек. Анткени бизде мисалы Кенже эпостор канча деген бар. Манасты айтпаганда дагы тарыхый романдарыбыз канча бар дегенден, ошолордун ар бирине тартыла турган болсо сюжети толук даяр, бирок ушундай бир көркөм тасмаларды, тарыхый романдарды жакын арада көрүүгө мүмкүнчүлүк болобу? Анткени бул тартылуучу мамлекет тарабынан буйрук болуш керек да, сөзсүз түрдө. Каржылоо керек, чоң каржылоо. Сөзсүз түрдө баягы проект катары, кино долбоор катары эгер сунушталса, чындыгында баягы түшүндүрмөсү же болбосо биздин мамлекетибиз үчүн канчалык деңгээлде маанилүүлүгү жана баягы ички маңызы
бизге туура келсе, албетте биз сунуштап, аны мындайча айтканда мамлекеттик тапшырык катары дагы иш алып барсак. Мамлекет тарабынан сунушталыш керек, Кээ бир учурда мамлекет тарабынан сунушталат, бирок көпчүлүк учурда негизи чыгармачыл ошо чыгармачыл топ, мындайча айтканда киночулар тарабынан сунушталыш керек. Себеби дегенде кандай деп айтсам, кээ бир учурлар болот. Мисалы үчүн ошо чыгармачыл адамдар ошо замандын талабына кайсы тема же болбосо коомчулук кайсы теманы сурап жатканын алар көбүрөөк билет да. Ошол себептен алардын сунуштарын көбүрөөк уксак деп айтам да. Ошол баарыбыз билгендей эле акыркы учурда дагы ушул чет жактагы фестивалдарга дейбизби, кыргыз кинолору көп катышып, жакшы бир ийгиликтерди жаратып турган учурда, анан ушул жарылык чыккандан кийин да, бул ишке кирип баштагандан кийин дагы да ушул коңшу өлкөлөр менен ошол эле чет жактагылар менен мамиле түзүп иштешүү дагы да бир оңойго туруп калат болуш керек, жакшы бир мүмкүнчүлүктөр түзүп. Ооба, сөзсүз түрдө. Мисалы үчүн дагы бир пункт бар. Мисалы айта кетсем, киноиндустриясын өнүктүрүү, заманбап талабына ылайык келтирүү деген маанини берет да. Мындайча айтканда, бул инфраструктура. Инфраструктуранын ичине материалдык техникалык база да кирет. Тилекке каршы бүгүнкү күндө материалдык техникалык база жеке эле Кыргыз фильм киностудиясы эмес, жалпы Кыргызстандагы жеке студияларды алганда дагы биз коңшу же болбосо дүйнөлүк аренада мындай конкурент боло албайбыз да. Себеби баягы Кыргызда барго, төшөгүңө жарашат, бутуңду сун дегенчи, ошол сыяктуу баягы биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрү менен чектелип калганбыз да. Бирок ошого карабай, мындайча айтканда, дүйнөлүк аренада чыгып конкурент болуп, мындай айталы да, эми ошо баасын салыштырганда деле $100,000 чейинки тартылган фильм, $10 миллион тартылган фильм менен мындайча айтканда жарышка түшөт да. Анан ошол жарышка түшүп дагы ийгилик жаратканы бул мындайча айтканда биздин ошо чыгармачыл адамдардын таазим деп койсок болот да. Анан кээ бир баягы кээ бир адамдардан да угуп калабыз, эми фестивалдарга барганда эмне фестиваль деген баягы эмне пайдасы бар дегендечи. Бул дүйнөлүк аренада бренд болуп, биздин кыргыз киносу деп аты чыгып турганы жакшы. Себеби дегенде ошонун негизинде дагы инвестиция тартуу мүмкүнчүлүгү болот. Эгер инфраструктурабыз өнүксө, бизде баягы орусча копродукция деп коебуз, кыргызча орток деп койсок болот, орток фильмдерди жаратууда ошол нерселер аябаганда чоң ролду ойнойт. Себеби дегенде бул баягы акталай эмес каражат катары бааланат да. Ошо орток продукция жаратууда айталык, мисалы үчүн павильонубуз болсо, материалдык техникалык базадан ошо дүйнөлүк баягы заманбап талаптарга ылайык келген техникаларыбыз болсо, биз ошол техникалар менен эле бир жакшы кино долбоорлорго кошулуп, биз өзүбүздүн үлүшүбүздү ала алабыз. Ал жерде эң негизгиси кандай кино, кандай жакшы бир чыгармалар жаралбасын, ал жерде кыргыз фильм же болбосо ошо кыргызстандык бир киностудиянын титрда жүрүшү, бул биздин дагы башка чөлкөмдөргө өзүбүздүн локацияларды, өзүбүздүн маданиятыбызды, тилибизди жайылтуу деп эсептелинет да. Эң сонун анан ошол Кыргыз фильм киностудиясынын келечектеги пландар боюнча айтып өтсөңүздөр. Келечектеги планыбыз эң биринчи кезекте мындай тармактардын бөлүнгөнү жакшы болду. Мисалы анимация, сериал өзүнчө, анимация өзүнчө, кинолор өзүнчө болупчу. Келечектеги планыбыз биринчи кезекте биз жылга план түзөбүз, анан ошол планыбызга жараша мамлекеттен бюджет сурап, анан иш алып барабыз. Келечектеги планыбыз биздин бирден бир азыркы кезекте көйгөй жаратып келген бул ошо материалдык техникалык базабыз болчу. Ошону чыңдоо маселеси. Ага да көңүл бурулуп атат. Кудай буйрса, жыл аягына чейин ошо материалдык техникалык базабызды чыңдап алсак, сырттан баягы башка мамлекеттер менен биргелешип кино жаратууда мындайча айтканда тең ата сүйлөшө алабыз да. Эң сонун.
Анда ыраазычылык билдиребиз, ушул кино тармагында дагы жалаң гана жакшы жаңылыктар боло берсин, буюрса ушул алдыга озолу деген жакшы тилектер. Бир убакта ушул кыргыз киносу дегенде кыргыз керемети көз алдына тартылчу эмес беле, ушул дүйнө элинде өзүнүн орду бар болчу. Дагы да болсо ошол деңгээлге, андан мыкты деңгээлдерге жетели деген жакшы бир тилегибизди айталы. Чоң рахмат. Сизге да ыраазычылык билдиребиз. Ушул май айынын жыйынтыкталышы менен окуучулар дагы кесип тандоо бир түйшүгүнө жаралып жаткан кези, анан ар бир кесиптин мыктыларын чакырып жатабыз. Атайын ушул эми бирден бир багыт болсун, ушул тармакты жакшылап таанып билиш үчүн анан өзүңүздөрдүн тармагыңыздар тууралуу анан бүтүрүүчүлөргө да кеп кеңешиңиздерди айтып өтсөңүздөр. Эң жакшы суроо десем болот, ошо бүтүрүүчүлөргө айта кетер кеңешим, ата энеңиздерди укпаңыздар. Жүрөгүңүздөр эмнени кааласа, ошону тандаңыздар. Себеби дегенде ата энелер мындай ой жүгүртөт экен да. Жаш кезиндеги өзүнүн орундалбай калган кыялын баласына таңуулайт, же болбосо өзү иштеп жүргөн кесипте балам ушул кесипти иштесе ачка өлбөйт деп ойлойт да, мындайча айтканда. Бала ошону менен иштеп бактылуу болобу деген суроо туулбайт да. Ошон үчүн эгер баланын бактылуу болушун кааласа, ата эне да таңуулаш керек. Ата эне болгону багыт берсин. Балким ар кайсы кесип менен тааныштырсын. Анан шарт түзүп, ошо тандоого шарт түзүп бергенге гана үндөш керек да. Калган нерсесин болсо бала өзү тандаш керек. Себеби ал тагдырын тандап атат да, мындайча айтканда. Үйлөнөрдө деле эки адам бири-бирин тандайт го. Эми ал өмүр бою жашайбыз деген нерсе да. Ал кесип дагы ошол өмүр бою жашачу нерсе. Анан аны тандоодон бирөөгө тандатпаш керек да. Анткени ал сен иштейсиң ал кесип менен. Ошон үчүн кесип тандоодо эч кимди укпаңыздар. Өзүңөрдүн жүрөгүңөрдү гана угуңуздар демекчимин да ошо жаштарга. Ыраазычылык билдиребиз, өзгөчө кеп кеңештер болуп өттү. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, биз Акжолтой мырзага ыраазычылык билдирүү менен бирдикте көрсөтүүбүздү да жыйынтыктайбыз. Убакыт учкан куш демекчи, бизге берилген убакыт да өз соңуна келип жеткен экен. Андыктан Таңкы СТВ каналы өз көрсөтүүлөрүн жыйынтыктайт. СТВ канал сапарын алдыны көздөй улантмакчы. Сиздерге 2 саат бою кызмат кылган мен Нурзада Тыналгызы кызы жана кесиптешим Арген Мажитов болду. Ооба, ушундай бир сонун күнү урматтуу биздин ардактуу теле көрөрмандарга дагы бир ирет кайрылып кетели. Эгерде дагы келе турган конокторду кимдерди күтүп жаткан болсоңуздар, биздин WhatsApp номерге өз билдирүүлөрүңүздөрдү калтырсаңыздар, булардын толук түрдө чакырып келүүгө биз даярбыз. Жана дагы бүгүнкү берүүлөрдү көрбөй калсаңыздар же өткөрүп алган болсоңуздар, анда мунун баардыгын биздин YouTube телеканалыбыздан көрүп туруп, ошол жактан өзүңүздөрдүн оюңуздарды берилген маекте толук кандуу көрүүгө дагы мүмкүнчүлүгүңүз болот. Анда эмесе биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки көгүлтөр экран аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.